Калиева Жибек да? Мектепке мен бала кезимден өзүм тарых сабагын абдан жакшы көрүп окудум. Менин кыялымда болчу, кийин тарыхчы мугалим болоюн деген кичинекейимде кыялданчумун. Анан мектепти аяктагандан кийин ошол тарых факультетине тапшырып, аяктап бүткөндөн кийин анан башка мамлекеттик жумушта кызмат кылып калдым. Аяктан ардактуу эс алууга чыгып, анан 2018-жылдан бери мектепте мугалим болуп, тарых сабагынан мугалим болуп иштеп, Чолпон Ата шаарындагы Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында эмгектенип атам тарых сабагына. Муну аябай сүйүп эмгектениш керек, себеби бул мугалимдик кесипти сүйүп эмгектенгенден кийин гана үзүрүн берет деп ойлойм. Ар бир баланын өзүнүн ар кандай кыялы болот. Ошол ар бир баланын кыялын биз педагог катары жакындан билип, ошолорго ар бир балага өзүнчө мамиле жасаганга аракет кылабыз. Бирөөнүн кыялы жумшак болот, бирөөнүн кыялы катуу болот дегендей, ошолорго ар бир балага кыялына жараша алар менен диалог түзгөнгө, алар менен сүйлөшкөнгө ошондой аракеттерди кылып эмгектенебиз да. Биздин Осмонов мектебинде эркек мугалимдерден 8-өзүбүз эмгектенебиз. Эркектердин өзүбүздүн ынтымагыбыз бар, футбольный командабыз бар, баскетбольный командабыз бар, волейбольный командабыз бар. Ушул бир эле ушул мектептин атынан биз чыгып, башка мамлекеттик органда иштеген кызматкерлер менен дагы оюн жүргүзөбүз. Кичи футбол боюнча, баскетбол, волейбол боюнча ушундай ар кандай мелдештерге катышып турабыз. Бирибиз менен бирибиз тажрыйба алмашуу, бирибизге бирибиз акыл үйрөтүп, билбеген нерселерди бирибизди үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Ар бир мектепте ашып кетсе 1-2 же 3-4 мугалим, эркек мырза мугалимдер бар да. Бул деле билбейм, мектепке балдарга тарбия бериш мектептен эркек мугалимдин болушу да аябай жакшы болот эле дейм да. Ата катары үйдөн тарбия берген дагы өзүңдүн балдарыңа, мектептен дагы ошол балдарга өзүңдүн балдарыңдай кандай тарбия берсең, мектептеги балдарга да ошондой тарбия бергенге аракет кылып, эркек мугалимдин таасири ата катары бул өзүнүн салымын кошот деп ойлойм да.